Ал саймалы ташты изилдөө үчүн 10 жолу талаа сезонуна чыккан. Кандыбе шаар чалдыбарын каскамыз археологиялык казууларды каржылоо токтоп калган болчу. Биздин тарыхты изилдеген археологторду муунга бөлүп атпайбызбы? Ошонун акыркы мууну бул биздин эгемендүүлүк жылдардагы археологтор болуп саналат. Алар азыркы биздин замандаштар десек болот. Кыргызстан эгемендүүлүктү жаңыдан алгандан кийин 90-жылдары тарых илиминин абалы, тарыхый археологиялык изилдөөлөр кандай абалда болгонун айта кетишибиз керек. Кээ бир мамлекеттик программалардын, мамлекеттик долбоорлордун алкагында гана илимпоздорго каржы бөлүнүп, тапшырма берилип калбаса, негизинен туруктуу тапшырма каржылоо болбой калган. Мисалы Манастын 1000 жылдыгы, Оштун 3000 жылдыгы сыяктуу долбоорлордо археологтор изилдөөнү кеңири жүргүзө алышкан. Ош 3000 программасынын алкагында биздин археолог Бакыт Аманбаева дагы чет өлкөлүк адистер менен биргеликте Сулайман тоодо изилдөөлөрдү жүргүзүп, эски Ош тургунун изилдеген, Сулайман тоодогу петроглифтерди, Ак Буура шаарчасын изилдеген. Мына ошол изилдөөнүн натыйжасында Сулайман тоо ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк маданий мурастарынын тизмесине катталган. Бул эгемендүүлүк алгандан кийинки археологтор тарабынан жасалган эң чоң бир жаңылык болгон. Эгемендүү Кыргызстандагы алгачкы археологиялык изилдөөлөр бул чет өлкөлүк эл аралык уюмдардын жардамы менен да болгон. Мисалы 1990-91 жылдары ЮНЕСКонун колдоосу менен Кыргызстандын аймагында Улуу Жибек жолун изилдөө боюнча эл аралык экспедициялар уюштурулган. Мына ошондо кыргызстандык, россиялык окумуштуулар Жапониялык, Кореялык, Германиялык, Франциялык, Туркиялык кесиптештери менен көп изилдөөлөрдү жүргүзө алышкан. Биз эгемендүүлүктү алгандан кийинки археологторубуздун улуу муундарына кимдерди койсок болот? Бул Бакыт Аманбаева, Кадича Ташбаева, Ведютова сыяктуу эжекелерибиз. Ошондой эле эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында Плоских, Горячева, Абетеков деген окумуштууларыбыз өздөрүнүн макалаларын, монографияларын, археологиялык материалдардын негизинде изилдеп жарыялап турушкан. Камышев, Кошевар дегендер болсо, башында коллекция чогултуу менен элек болуп жүрүп, кийин илимге келип, нумизматика боюнча изилдөөлөргө өтүшкөн экен. 90-жылдары тааныла баштаган археологторубуздан Кубат Табалдиев, Орос Солтобаев деген агайларыбыз бар. Ал эми 2000-жылдардан кийин тааныла баштаган археологторубуздан Темирлан Чаргынов, Айдай Сулайманова, Аида Абдыканова, Торгоев, Иванов, Рот, Жумабаев деген, Күнболот Ахматов, Дима Лужанский деген археологторубуз бар. Мына ушундай 5 муундагы археологтордун Кыргызстанды изилдөөсүнүн натыйжасында абдан көп маалыматтар чогулуп, абдан көп темалар ачылган Кыргызстандын археологиясы боюнча. Кыргыз археологтору кээ бири ушу бир багыттагы темалар боюнча изилдөө жүргүзүшөт, кээ бирлери бир нече багыттагы изилдөөлөрдү жүргүзүп келишет. Мисалы петроглифтер боюнча, Аскаташ бетиндеги сүрөттөр боюнча изилдөө жүргүзгөн мыкты адисибиз бул Кадича Ташбаева деген эжекебиз. Ал саймалы ташты изилдөө үчүн 10 жолу талаа сезонуна чыккан. Акыркы мезгилдеринде Франциянын улуттук изилдөөчүлүк борборунун командасы менен биргеликте иштеген. Анын изилдөөсү боюнча саймалы ташта энеолит доорунан, коло доорунан бери кечки орто кылымдарга чейин сүрөттөр чегилген. Ташбаева эже 2000-жылдары ушул эле багыт боюнча петроглифтерди изилдөө боюнча Талас өрөөнүндө, Ысык көл оюдунда дагы изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Натыйжада ал Кыргызстандагы петроглифтер жайгашкан жерлерди картага түшүрүп, 29 пункт камтылган карта жарыялаган. Ушул эле петроглифтерди изилдөө багытына Бакыт Аманбаев эжекебиз да өз салымын кошкон. Ал жанагы Ош 3000 программасынын алкагында Россиялык изилдөөчү Девлет менен бирге Сулайман тоонун аймагында, Талас өрөөнүндө, Кыргызстандын түштүгүндө петроглифтерди изилдеген. Жыйынтыгында ал дагы жаш археологтор менен биргеликте петроглифтердин картасын жарыялаган. 84 жерди көргөзгөн картаны ошол жерлердин сүрөттөмөсүн камтыган маалыматтары менен кошо иштеп чыгышкан. Петроглифтерди изилдөө иши 2010-11 дагы жүргүзүлгөн. Анда кыргызстандык адистер Шан Со Хон деген кореялык кесиптештери менен чогуу изилдешкен.
Анын жыйынтыгы сүрөт иллюстрациялары менен 2 китеп болуп чыгарылган. Кыргызстандын археологиясы боюнча дагы бир багыт бул таш доорун изилдөө болуп саналат. Бул жаатта Чаргынов, Абдыканова деген адистер бар. Ал экөө тең Россия Илимдер Академиясынын Новосибирскийдеги Сибирь бөлүмүндө окуп чыккан бүтүрүүчүлөр болуп саналат. Алар Чүйөрөнүндөгү Курама тургун жайынан палеолиттин эстеликтерин, Нарын чөлкөмүндөгү Семетей үңкүрүнөн мезолит доорунун эмгек куралдарын табышкан. 2000-2001 жылдары Капчыгай устаканасы жана Уташсай деген жерлер, ал эми 2014 жылы Селүңкүр деген жерде археологиялык изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Эрте темир доорун археологиялык жактан изилдөө дагы абдан маанилүү. Бул дагы өзүнчө бир багыт болуп саналат. Бул доорго тиешелүү маалыматтарды 2009-2010 жылдары Токказиева, Ташпаевалар Нарында Жаргата көрүстөнүн казууда таап чыгышкан. Орто кылымдардагы көчмөндөрдүн тарыхын археологиялык жактан изилдөө боюнча чоң илимий жаңылык бул Кочкордогу изилдөөлөр болгон. Бул боюнча Кыргызстандан Тавалдиев, Москалев, Солтобаев, Россиядан Худиков, Германиядан Бодо Анкенин катышуусунда биргеликте изилдөө жүргүзүлгөн Кочкор өрөөнүндө. Андан алынган тыянактар археолог Кубатбек Табалдиевдин эмгегинде кеңири көрсөтүлгөн. Ошондо Кочкордон атчан кишинин ташка чегилген сүрөтү жана анын жанында түргөчтөрдүн руна жазуусу табылган. Табалдиевдин Ысык көлдө жүргүзгөн изилдөөлөрүндө да кызыктуу маалыматтар чыккан. Мисалы руна Тибет жазмалары чыккан. Ошондой эле бир ташта Караханилердин доорунда арабча жазылган келишим аныкталган. Көчмөндөрдүн тарыхын изилдөө боюнча Кадича Ташпаева дагы салым кошуп, ал дагы казууларды жүргүзгөн. Горячева болсо орто кылымдардагы шаар маданиятынын өнүгүшү боюнча жакшы изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Дагы бир жаңылык, эл аралык изилдөөчүлөрдүн тобу ар кандай өлкөлөрдөн чогулган археологдор Батыш Түрк кагандыгынын тарыхына арналган атлас даярдашкан. Мына ошонун Кыргызстанга тиешелүү бөлүгүн биздин археолог Кубат Табалдиев даярдап берген. Кыргыздардын Енисейде жашаган доорун изилдеген окумуштуулардан, азыркылардан Готлиб, Абзелев дегендер азыр мыкты десек болот археологдордон. Ал эми Енисей Орхон жазмалары аркылуу изилдегендерден Кармушин деген адисти билебиз. Бул бөлүмгө байланыштуу эки ооз сөз кошумчалай кетсем, азыркы биз айта кеткен археолог Кубатбек Табалдиев агайдан студент кезде өзүм дагы сабак алганмын. 2011 жылы агайдын археологиялык экспедициясына биз практикага чыгып катышканбыз. Ошондо Ысык көл облусунун Тоң районунун Тура суу айылына барып, анын жанындагы Кандыбө шаар чалдыбарын касканбыз. Караханилерге тиешелүү бир шаар калдык экен. Ал жерден тегерегинде дагы сак хундарга, көчмөндөргө тиешелүү дагы тоолорунда дагы петроглифтер дагы бар экен. Биз үчүн бул абдан кызыктуу, таасирлүү сабак болгон десем болот. Ошондон алган таасирлер биздин дагы да тарыхка тереңирээк кызыгуубузга себепчи болгон. Муну менен айтайын дегеним, археологдордун жумушу оор экен, бирок ошончолук эле кызыктуу экен. Археология материалдык булактар аркылуу ата-бабаларыбыздын тарыхын, башка уруулар менен болгон маданий, саясий байланыштарын далилдеп берет. Батыш жана чыгыш тарабында бирден дарбазасы болуп, чеп болуп турганда, биз изилдеген Кандыбө, эски шаар Чигу болушу мүмкүн деген пикирге келдик. Жергиликтүү элдин өкүлү келип, алтын издеп жатасыңарбы же алтын таптыңарбы деген суроолорду беришет. Болгону 1,5 сантиметр. Ушул өрөөндө да келечекте таш доорунун эстеликтеринин ачылышын үмүттөндүрөт. Алардын биздин маданияттарыбыз көп жагынан окшоштуктары бар экен. Аны өз көзүм менен көрүп алдым. Оймолор биздин Шырдактардагы оймолордун эле дал көчүрмөсү. Мына ошондой тарыхчы археологдор көп болсо, биздин тарыхыбыз дагы да терең изилдене бермекчи. Археология багытында азыр жаштардан дагы чыгып келаткандар бар. Мен тааныгандарыман Салтанат Алишер кызы, Арген Эмилов, Марс Борсунбаев жана башкалар бар. Эгерде ар кандай баш айланткан маалыматтарды электен өткөрүп кабыл алууга даяр болсоңуз, илимий негиздери бар, ишеничтүү булактары көрсөтүлгөн туура маалыматтарды уккуңуз келсе, анда менин каналыма
катталыңыз. Сунуш пикирлер, ыраазычылыктар болсо комментарийге жазыңыз. Анда эмесе кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.